Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Сулайман тоодогу субкат аттуу көрсөтүүбүздүн коногу партиялык, советтик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер, элибиздин аксакалдарынын бири Азим Карашев агай конокто. Азим агай, куш келипсиз. Мына bizde быйылкы жылды мамлекет башчыбыз ыйман, адеп жана маданиятыбызды бир серип салып, ушуну бир ордуна келтирип алсак деген жакшы ниет тилек менен ушундай аталышта жалпы элге бир жардыгын чыгарып, ошо жардыктын негизинде бүгүнкү күндө жерлерде ар бир адам өзүн күзгүдөн дагы бир жолу караганга аракет кылып жатат. Эми сиз журт аксакалы катары сөздү мына ушундан баштасаңыз. Эми быйылкы жылды биздин мамлекет башыбыз туура ойлоп, туура эле ушундай чечимге келгени бардык элди менимче кубандырып атса керек. Мунун дагы бир өзгөчөлүгү, өткөн жыл тарыхтын жана маданияттын жылы болбоду беле. Ошону менен чыгармачыл адамдарыбызга көп көңүл бурулуп калды да. Эми ошону улай быйылкы жылды ыйман, адеп жана маданият деп койгонда жакшы болду. Маданияттуулугубузду өрчүтүп, элибиз аксакалдан баштап жаш тамтын баскан балага чейин маданияттуулукту сактабасак, элибиздин мындай бир даңазасы ааламга кетпей калат да, ошол кетиш керек. Ар бир кыргызстандык инсан, жашпы, картаң, баялбы, эркекпи, өзүнүн элинин маданиятын, өзүнүн элинин жакшы жагын эки жака чыгарып, башка элдерге бир үлгү катарында жүрүшкө умтулбаса, анда биздин элибиздин мындай касиети, мен ойлойм, мындай одон айтсам туура түшүнсүн угуучулар, элибиздин бир начар жагын биз көрсөтүп алабыз да. Мурда мынабы коом, советтик коом башталганга чейин деле кыргыз эли жашап келген. Анда мүмкүн башка улуттар азыраак болсо керек биздин аймагыбызда. Бирок ошондо дагы ыйман болгон балдарда, айрыкча кыздарда, улууну көрсө ийменип, аксакалдар турган жерде алдынан өтчү эмес, алдынан басып өтчү эмес. Анан илгери дагы биз жаш кезде ата-энелерден угуп калчу элек. Келин алаарда келинди сынап тургандан кийин уулун үйлөчү экен да. Алсын, жөнөкөй эле сын. Сууга барып, чака менен суу алып келе жатканда астына бир жипти таштап коет экен. Бир жыгач тиги буларды таштап коет экен. Ошону ошол кыз жолунан алып, башка жакка коюп, анан кийин жолун тазалап алып өтсө, бул тарбия көргөн кыз экен деп, адептүү, анан кийин ошону өзүнө бир баласына келин кылып алып беришке, белди байлап туруп, ошо киши менен кудалашчу экен, ошо кыз баланын ата-энеси мененчи. Эми андай азыр сыноолор менимче жокко дейм да, жок кесе эле болуп калды. Азыр адамга ыйманды, адепти, ошо Имыркай кезинен маданияттуулукту башташ керек да. Азыр мен кээ бир таң кала турган нерселер бар да. Мисал үчүн бир үй бүлөнүн, же эмесе бир атанын, эненин баласы же кызы мектепте тартипти бузуп койсо, ошону мындай чыгып алып айтып атпайбы, кээ бирлер телевизордон эле айтып атат, радиодон айтканы канча. Эмне үчүн мугалимдер булар тарбиялабайт? Баланы тарбиялаш биринчи кезекте ата-эненин милдетиби же 7 жашка чыккандан кийинки барган мугалимдин милдетиби? Өзү 9 ай көтөрүп, 9 омурткасын сыздатып, төрөп алып, анан кийин ээн баш кой берип, анан барып мугалимдерге, башкаларга дооматын арткан менимче уят нерсе да. Биринчи кезекте ата-эне өзүнөн көрүш керек. Эмне үчүн саат 9-дан кийин сен келдиң? Кечки мисал үчүн да. Кээрлер ошонтой эле кээде көчөдө баратсаң,
көчөнүн боюнда отурган балдарды көрөсүң. Ошондой көп көрчүбүз мурда. Азыр эми анын жанында кичинекей ымыркай кыздары да жүрөт. Ымыркай дегеним бир 10-15 бойго жетелек тестерлер. Кыздар да ошол жерде отурушуп, ар нерсени сүйлөп отурушат. Бу жерде каяктагандан кийин ыйман. Эми кээде айтып калат го, аябай жини келген ата эне айтып калат, ыйманыңы жегир отурбайсыңбы тиги бу деп. Күчтүү тон менен. Ал эми ыйманын анда жедирбей эле, аны жашынан тарбияласа, анан адам ал бала деле өзүнүн баласы да, анан бир рамкада жүрсө керек деген ой бар да. Мен бир мисалды айтайын, ушу маданияттуулук жөнүндө дагы, ушу ыймандын дагы. Бир жолу мен мына Ош шаарында тургандыктан бир айда же 2 айда бир жолу Ош шаарынын базарын жалгыз жүрүп алып, айланып өтөм да. Асал жердеги адамдардын сүйлөшкөндөрүн, бири-бирине кээ бирлер доомат арткандарын, анан бир жолу келатсам ошентип, мындай неме жолдун асты менен өтөт го. Ошол жерден чыгып келатсам, бир жигит, бир кыз ошол жерде кучакташып, жайдын күнү болчу. Кучакташып, анан өбүшүп атат. Бу эмне деген маданиятсыздык, эмне деген тартип, эмне деген адепсиздик. Ал жерден жаш өтөт, картаң өтөт, улгайып калгандар өтөт, баштан көп нерсени өткөргөндөр өтөт. Эми ошондон уялып койбойбу, адил атанын баласы да. Кыз эми кыз балага эне жакын болот деп, ошо көбүрөөк тарбия берет. Эми ошону бир аз ойлонушуп, анан кийин андан башка деле биздин парк кенен эле парк го, Набай паркы. Ошондойду көрүп, кээде киши жийиркенесиң. Анан тескери карап өтүшкө туура келип калат. Мына ушундайларды биз көп маани бербей келебиз. Бирок бул чоң иш, чоң иш. Үйдөгү тарбияга дагы маани бербей, азыр эми балдарды ушинтип уруп, согуп, кысымга алып, деп дагы дома тартып, кээ бир ата-энелерди тилдеп, кээ бирин мындай кордук көрсөткөн. Сурак алганга чейин барып атпайбы, сен балаңа кордук көрсөтүп атасың деп. Эми ата-эне өзүнүн канынан пайда болгон балага, кызына кантип кордук көрсөтөт. Эми мүмкүн кээ бир ата-эне мындай ачуу калтырып, катуу айтып коюшу мүмкүн. Бирок ата-эне да ойлонуш керек. Өзүнүн канынан пайда болгон балага катуу айтып, уруш биякта турсун. Эми кээ бирлердин сабап жүргөндөрүн эле көрүп жүргөнбүз. Уруп, сабап тарбиялай албайт да. Кайра балага жаман мүнөздү пайда кылып алышат. Бул балага тарбия берүү үчүн ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек го. Кандай дейсиз? Мен азыр ошого келетам да. Эгерде ата-эне ошол ата-эненин ата-энеси болгондо, ошолордон жакшынакай тарбия алып, ошондо эрезеге жетип, анан кийин балалуу болгондон кийин сөзсүз ошол жагында караш керек да. Ата-эне тарбиялуу болсо, бала да тарбияга үндөйт. Бирок нар жагында жок экен деп калат го. Дээринде жок да? Же эмес ушу дээринде бар экен деген сөздөр айтылат. Балдар жакшынакай бир иштеп, элге кызмат кылып калганда, эми дээринде да болуш керек. Жакшынакай өзүн тарбиялап, Алла Таала бербесе, баласын да кызын дагы өз деңгээлине тарбиялай албайт. Анан дооматты башкага айтат, мугалимге айтат. Же детсадтын жетекчисин айтат. Эмне үчүн балдар бакчасын, балдар бакчасынын жетекчисин айтат. Ушундай бардыгы бир чынжыр болуп калган да, ушу бардыгы туташып калган. Ошондуктан менин оюмча, ата-эне биринчи кезекте өзүн балдарынын үй бүлөсүнүн алдында өзүн ата-энедей алып жүрүш керек. Балага сезим кичинекейинен ойгоно башташ керек. Баланын жетерине ошо кичинекей кезинде жеткире өзүнүн кулук мүнөзү менен айтпастан туруп баланы тарбиялаш керек. Ал эми айтып калат го кээде, ушу кишиден тарбия алыш керек, мынандай болуш керек деп. Тарбияны бериш үчүн, тарбия алам деген адамга ал киши барып оозуна түкүрүп бербейт да. Түкүрүктөн тарбия албайт да. Ошол адамдын басканын карап туруп тарбия алыш керек. Жүрүм турумунан. Ошол адамдын жүрүш турушунан, ошол адамдын кийиминен, ошол адамдын тазалыгынан. Кээ бир адамдар карап кетип атса, жаш балдар карайт да. Кээ бир кулагынан жүн мынандай өсүп калат.
это тоже тарбия. Маймылдың құлағына ұқсап қалады. Ошоны көрген жаштар ошондан тарбиялап, не деген тарбиялар? Азыр сакал коюш мода болуп кетти. Сакал коет. Сакал деген тегиздеп турат да. Кээ бирлери сапсайып турат, кээ бирлеринин муруту оозуна кирип турат. Ошо менен тамак жейт. Ошо менен мурундан нелер жел чыгат, кандай жел чыгат. Ошонун баарын балдар карап туруп, это тош, бул дагы тарбия. Анан кээде тарбиялансын, билим алсын десе эле, бул дагы бирөө үйрөтүш керек да. Өзү үйрөнүш керек да адам. Адам өзү аракет кылыш керек. Балапан уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт. Тарбиясыздан тарбиясыз чыгышы мүмкүн, тарбиялуудан тарбиялуу чыгышы мүмкүн. Ушул маселеге келгенде биздин улууларыбыздын жоопкерчилигин, азыр сиз учкай ортодогу байланышты айтып өттүңүз, эми улуулардын жоопкерчилигине токтолсоңуз, бир ата-энелердин жоопкерчилигине, аксакалдарыбыздын жоопкерчилигине. Ата-энелердин жоопкерчилиги баланы төрөтүп, анан кийин багып өстүрүп, анан ата-эне өлүп кеткенге чейин өзүнүн балдары үчүн жоопкерчиликтүү. Анан эми менин уулум же кызым чоңоюп калды. Эми өзүн өзү баксын, өзүн өзү карасын деп таштап койгонго болбойт. Ата деген ата, эне деген эне. Ар бир адамда кемчилик болот. Ар бир адамда. Ал эми азыр кемчиликти көп айтабыз го биздин элибиз көп айтып калды кемчиликтерди. Бирөөнүн кемчилигин оңой эле таба коет. Кокус бир жерден кичинекей бир кемчилик пайда болуп калса, же эмесе бир отурган жерде, эл менен отурган жерде ошол жерде аксакалдарга бир туура эмес мамиле болуп калса, анан аны келип айтасың да, улум, көздү ачып, уят, сен дагы эртең аксакал болосуң деп. Анан мына мен эми чоңойттум деп жоопкерчиликти өзүнөн чыгарып коюшка менин оюмча андай болбойт. Ал эми ошол атасынын ошондой ага болгон мамилесин кийин анын баласы өзүнүн баласына ошондой жасаш керек. Ошентип биз коомду тазалап, ошентип коомду тарбиялап, бири-бирибизди көзөмөлгө алып туруп, жакшы жакты айтып, жаман жагын айтып аны жок кылып туруп, жакшы жакка оодарышыбыз керек да. Вот ошондо биздин коомубуз таза, тарбияланган балдарга анан кийин биз туш келебиз. Бу ыйман, адеп, маданият бардыгы биригип келип бул ынтымакчылыкка байланат го. Менин 5 балам бар да. Мен ушу 5 балама бирдей мамиле жасайм. Мен мактанбайм, болгон нерсе. Өзүң деле менимче байкап калдың окшойт. Ал эми кээ бир жерде бир баласы мактайт. Менин мынауным мынандай. Мынандай жардам берет, мындай тигиндей деп мактайт да. Анан экинчиси сен эмне үчүн мындай болбойсуң? Мына сен өзүңдүн нейниң үкең, мынандай болсо сен мындай болуп кеттиң го деген сөздөрдү угуп каласың да. Эми эл болгондон кийин, жолдош жора, тууган урук болгондон кийин көбүрөөк аралап каласың да барып эл журт менен жаман жакшылыкта ошондо байкалып калат. Ал эми ошо бир туугандарга атасы, энеси бирдей мамиле жасаш керек. Ынтымакчылыкка үндө үйрөтүш керек. Анан бирөөнө тигиндей мамиле жасаса, ойлойт ичинен, ата мен үчүн муну жакшы көрөт да ушундай мактай берет. Мени мактабайт деп. Алардын жакшылыгы бардыгы ата-эненин ичинде болот да, жамандыгы дагы, мамилени бирдей койсо, ошондо ынтымакчылык болот. Ушул мен жөнөкөй мисал келтирдим да, бир үй бүлөдөгү. Ушунун бардыгы биздин элибизге тийиштүү. Айландырып келип, мен жетекчилерге токтолгум келет да. Мына бир мекеменин жетекчиси өзүндө менен иштешкен, кол алып иштеген жумушчуларга бирдей мамиле жасаш керек. Кемчилик кетирдиби? Кемчилик кетирбеген адам болбойт. Кемчилик кетирдиби? Акырын айтыш керек. Могу жерди мындай кылып койдуң го. Өзүн чакырып эле айтсын, кабинетине чакырып алып эле ишканасына. Тигиндей кылдың, мындай кылбай жүр. Ошол жерде, көз жок жерде башка жакшы иштегендерди мисал кылып айтсын, бул мындай иштеп жүрбөйбү? Эмне үчүн сен андай иштебейсиң? Ал иштеп 20 миңден айлык акысын алып атат, сен 2 миң ала албай атасың. Деп айтыш керек дагы, анын көзүнчө айтсаң, кемчилик кылган
кемчилиги болсо да ал киши өзүн кемчилик кылдым деп кээде эсептебейт кээ бир адамдар. Бул эми мамиленин адеби. Бул ошондой мамиледен келет да ынтымакчылык. Анан баягы жакшы деп мактаган киши мүмкүн акылсызыраак адам болсо, начар, жалкоо адам, алан жек көрүп калат. Ал эми буларды да ынтымакта алып жүрүш үчүн жетекчи бирдей мамиле кылып, кемчилик жанакыдай жерде өзүн айтып коюп, анан алып барса, булар бири-бирине жек көрүндү болбойт да. Ал эми эл бири менен бири алыш бериште ынтымакчылык. Бир жерде отурганда бирин сыйлоо, урматтоо, улуусун жогорөттөп, кичүүсү бир нан сындырып, мунун баары тең ынтымакчылык. Азыр кээ бир жерде мындай анча-мынча кызматы болгон адамдар отурган жерде, анын жанында 80-70ке чыккан адамдар отурса дагы нан сындырышка моюну жар бербейт да. Отурат себеп ал чоң да. Эми биздин тилде, жөнөкөй тилде чоң деп коет, жетекчи дейlik. А мен жетекчимин, сындырсын деп отурат. Анан бир жерде мен айттым да, бир өзү чоң адамга айттым. Анан айтпайм, аны билесиң. Айтсаң тааныйсың. Отурат, анан мен айттым, канчага чыктың дедим. Жашын деле билем. Эл уксун деп атам, ошол жерде отурган бир 15 киши отурган. Мынчага деди, нан сындырбайсың, мунун баары сенден улуу. А сен ушунча жашка чыкканга чейин мен отурган жерде мага нан сындырчу эмессиң. Мен нан сындыра берем деп турам, нанды алып анан кийин сындырсам, ака коюңуз, мен нан сындырайын дейт. Мынабул деген ыйманбы? Ыйман. Анан ошондой жерде улууну сыйлап, анан бири менен бири жакшынакай маанайда отурса, бул ынтымакчылыкпы? Ынтымакчылык. Ал эми ынтымакчылык болбосо, биримдик болбосо, кантип биз коомду алдыга жылдыра алабыз? Кептин баары ошондо болуп атат да. Бул коомду алга жылдыруунун өзөгүндө ынтымакчылык. Сиз айтып жаткандай. Ынтымакчылык, биримдик. Мамлекеттин бүтүнүн билдирбөй, бирин экиге айлантып, экисин жүзгө айландырып, ар бир адамдын мойнундагы парзы, милдети. Ошону менен эле бирге ушу 80ден ашык улут жашаган биздин бүгүнкү күндөгү баардык жоопкерчилик кыргыз улутунун мойнунда турган. А бирок 80ден ашык улуттун башын бириктирген биздин бир башка эч бир жерге окшогон мамлекетибиздин өзөгү дагы ушул ыйман, адеп, маданияттуулукка барып такалса анан өсүп өнүгөт го. Ооба. Бул сөздүн калети жок. 80ден ашык улут жашайт. Эми улуттун арасында негизги улут кыргыздар да. Бул эми жоопкерчиликтүү, титулдуу улут. Түптүү эл, журт ээси катары. Жердин ээси, жердин, аймактын ээси кыргыздар. А кыргыздар калган 80 улут болсо, 79 улутка кыргыздар кыргызга жасаган мамилени жасаш керек. Элибизде аксакалдарыбызга ыйман, жаштарыбызга дөөлөт берсин деп тилек кылган учурду көп угабыз да. Мына ушул дөөлөт менен ыймандын бул адеп менен маданиятка кандай айкалышкан жерлери бар? Мен ойлойм, булар өзүнчө өзара байланышкан го дейм да. Байланышкан десек жаңылбайбыз го. Улууларга ыйман деген, эми булар өстү, жаш да болду, жигит да болду, анан кичи болду, эми улгайды, карыя болду дейт. Ыйман берсин деген кээде биздин карыяларыбызда ушунчага чыгып 70ден ашса да мында ыйман жок экен деген нараазычылыктар болот. Мен оюмча ошо туура эле сөз. Ыймандуу адам, ыймандуу карыя жаштарга үлгү көрсөтүш керек да. Булар кайра буларга кээ бир жаштардан үлгү алышка туура келет. Эми ошончо жашка чыгып, ушунча өмүр сүрүп, жаман жакшынын баарын тең көрүп, анан ошондой жашка чыкканда дагы кээде ал адамдардын оозунан жакшы эмес сөздөр чыгат. Кээде жаштар отурган жерде бир калжаңдап кетишет, аны айтышып. Мен буга жакшы көрсө да, жаман көрсө дагы өтө каршы адаммын. Ар бир адам, айрыкча токтонуп калган адам өзүн кайсыл жерде, кайсыл адамдар менен отурат, кандай жаштагы адамдар менен отурат,
кандай деңгээлде тарбия алган, иштеген адамдар менен отурат. Ошону айырмалай билиш керек да. Так ошондой ар бирин өзүнө жараша, ар бир коллективине отурганда өзүнө жараша мамиле кылып, ошол коллективдин аяк биягын байкап туруп, ошолордун астында өзүн бир мындай үлгү катарында көрсөтүп отуруш керек. Вот ыйман берсин деген менимче ошондон болсо керек. Бул жаштарыбызга дөөлөт деп аткан Ал эми азыр өтөм. Ал эми жаштарга дөөлөт берсин деген ошондой ыймандуу адамдардан тарбия алган адамдар ошону өздөрү туура түшүнүп туруп, анан эмгектенип койсо, дөөлөт берсин деген байсын деген сөз да, бай жашасын, мындай колунда бар болуп жашасын, бирөөдөн суранбай жашасын, же эмесе акча табам деп эки жака тентип кетпей жашасын деген сөз да. Анан ошондой адамдардан тиги балдар үлгү алып туруп, анандай бололучу, мындай кылалычы деп өздөрүн жакшынакай алып жүрүшкө аракеттенет да, анан дөөлөттүү болот го дейм да. Эмгек келип эле аягы такалат эмгек. Эми ушундай эмгек жөнүндө сөз болуп калды. Биздин бул кыргыз мамлекетибиздин ичиндеги жалпы жашоочулардын арасында бир экича пикир бар да. Кээ бирлери мамлекетибиз жарды, мамлекетибиз бечара дегенден бир туу тутуп алгандар бар. А кээ бирлер болсо бул мамлекетибиз келечектүү бул жерде болгону өзүңүз айткандай эмгек гана болсо, маңдай тер төгүп адал иштесе, бул жер мамлекет гүлдөгөн, дөөлөттүү, сөйлөттүү мамлекетке айланат деген топтогу адамдарыбыз бар. Ушуга өзүңүздүн пикириңиз? Мен жанакы биринчи айткан сөзгө баягы мамлекетибиз жарды, экономикабыз андай түш жок, бир бечара мамлекетибиз, анан айрыкча кээде бир кичине туура эмес нерсе көрүнүп калса, бул кыргызча болуп кетти да, жакшы эмес иш болсо эле, бул кыргызча болуп кетти да деп калат да. Мен буга такыр каршы адаммын да. Ар бир инсан улуттук кыргыз болсо, кыргызстандык болсо, анан өзүнүн кыргыз элинин жаман жагын даңазалаган, бул жеткен мына маданиятсыз, мына ушунда турат. Жеткен маданиятсыз, анан өзүнүн элин жакшы көрбөгөн адам деп мен эсептейм. Кантип кайсыл адам өзүнүн элин ар дайым эле жамандай берет? Жок, бизден астамдагы эл менен деле кээ бир жерде мамлекеттер бар да, туурабы? Эми 6 миллиондон ашык эл жашап аткандан кийин биз бечара, биз кичинекей мамлекеттебиз деп муну прессада кетет ушундайлар, адамдардын сөздөрү. Бир кишини эле жамандай берсе, ал жаман болуп кетет. Мага бир баланы таап бер. Мен ошону 2 айдын ичинде жаманатты кылып таштайм. Муну любой киши жасайт аны. Жок, ар кандай киши жасайт. Ал эми кичине мындай шогураак болсо, аны мактап жүрүп деле жакшынакай деңгээлге чыгарып койсо болот. Ушак өлтүрөт, мактоо жеткирет деген кеп барбы? Так ошондой да. Мына мен 4 районда иштеп келдим окшойт, жетекчи болуп. Ошондо айтчумун. Мына өзгөнү иштеп турганда жаман жагыңарды Куршаптын дарыясынан ар жакка чыгарбагыла. Чыгарбайлык. Ар жагын жазыдан өткөзбөгөн. Жакшы жакты чыгаралы. Анан кийин жаман жакты өзүбүз оңдойлук. Куршаптын дарыясынан бер жагы, ар жагы Ясын дарыясынан ошонун ортоңкусун өзүбүз оңдойлу. Анан өзүбүз тепкилей берсек, анан бизди ким оңдойт? Деп. Жана кеп ошого жетип атат да жыйынтыгында. Анан ошентип эле жамандай берсе, мен суранат элем. Ошо биз жаманбыз, кыргызчабыз, бир клеткасы, кашасы бузулуп калса дагы башка жака барып ошондойду көрүп алып, мына кыргызча экен, мынандай кылып туруп коргон уруп алыптыр, же эмесе каша кармап алыптыр дейт. Антип эмне кереги бар эми, өзүнүн ошол жагын даңазалап. Анда кыйын экен, ошондой туура эмес коргон урса, же туура эмес бир каша жасап алса, ошону оңдоп бербей ошол жерге барып. Ошо ээсин айтпайбы, мындай кылчы деп. Башка адамдар келип, ошо жолдон өткөндө аны көрөт.
ошо жакшы жагын. Биз ошондой жакы үйрөнүп алдык. Анан муну уккан жаш балдар дагы ошондой деп түшүнөт. Биз ушундай турбайбызбы? Биз бир бечара эл экенбиз да деп. Жок, биз бечара эл эмеспиз. Биздин эрага чейинки тарыхыбыз бар. Биздин манасыбыз бар. Биздин даңазасы чыккан, согушта өздөрүн көрсөткөн батырлар болгон. Эмгекте көрсөткөн батырлар болгон. Бизде Бакай деген болгон, манасты баш кылып тарбиялап жүргөн. Ошондой түптүү элди эмгелип алып туруп, жамандап отурса, биз ушундайбыз, анандайбыз деген бул уят нерсе да, уят нерсе. Муну баягы жыйынтыктап айтканда, өсөр эл бирин-бири батырым деп сыйлайт деген бир нактуу сөз бар. Мына ушуга келип такалат го. Мен муну жана сөздүн башында эле айтпадымбы? Мактоо жеткирет, ушак өлтүрөт. Өздөрүн көтөрмөлөбөсө, өздөрүн алдыга сүйрөбөсө, өздөрү бир жаман жагын оңдоп, жакшы жагын чыгарбаса, анан кантип кыргыз эл даңазаланат. Жаман болуп жүрө берет. Мынабы кээ бир патриот адамдар бар, жаштарыбыздан бар, улгайгандан бар, алардын эмгектери бар, анын баардын эмгектери текке кетет. Ал жөн гана китепте жазылып калат, тарыхка гана. Ал эми аны биз элибизди алдыга жылдырыш үчүн аны азыр иштешибиз керек да. Ошону практикада колдонуш керек да. Андай болбой атат. Эми болтуруш Толук болбой атат. Толук. Болтуруш кандай кылабыз? Болтуруш үчүн мына идеология деп көп сүйлөйбүз го. Болуш үчүн мага эми бардык эмес, кээ бир жетекчилерге окшоп мажбур болуш керек эмес да. Жетек иштеш керек. Илгери партиянын убагында бир райисполкомдун төрагасынын орун басары төрага жок, ошо обкомдун бюросуна келип калыптыр да, обком партиянын. Анан суроо бериптир. Эмне үчүн силерде чыгым көп? Десе ал айтат имиш, мен өзүм экономистмин да, мен айыл чарбасында иштеген эмесмин. Малдын өлүмүн сурап атат го көбөйт. Малдын өлүмүн сурап атат, эмне үчүн чыгым көп деп. Анан ошон жооп бериптир да. Сен деген райондук аткаруу комитеттин төрагасынын орун басарысың. Сен районго жооп беришиң керек да. Анан бир эле кагаз менен отурасың, чот менен. Коян да чотуңду кыл дагы. Райкомдун биринчи секретары келгенде мен айтып коеюн, сага ошо бир чоткага турган иш берсин, муну ордоңду айыл чарбасын биле турган адамга өткөрүп бер деп. Иштен ошол жерден бошотуп айдаган. Андай тарбия болуш керек да. Анан кийин муну биз андан чыгыш үчүн, андай айтырбас үчүн ошо жерлердеги жетекчилер иштеш керек. Агартуу ишине көбүрөөк көңүл буруш керек. Идеологияны түшүнөбү, түшүнбөсө окуш керек, угуш керек, билгендерден сураш керек. Кандай, кайсы жол менен кетип атабыз, жаштарды кийинки муну каяка тарбиялайбыз деп. Ошолор элдин арасында көп болуп, азыркы жаштар мындай, тигиндей деп жамандай беребезден, аларды наоборот тескерисинче өзүнө тартып, ошолорго көбүрөөк жакшы насааттарды, жакшы ой пикирлерин айтып, ошолорду тарбиялаш керек. Ошондо биз жанакыдай өзүнүн элин, жерин жамандагандардан азаябыз. Эч качан толук кутулабыз деп айтышка болбойт. Себеби 5 кол бирдей эмес, 5 манча. Жок дегенде бир 70-80% биз түз жолго буруп алсак, өзүнүн элин мактай турган, эл үчүн эмгектенип бере турган, ошондо жакшы бир деңгээлге жетип калабыз да. Идеология боюнча сөз болуп кетти. Албетте, ушу идеологиянын өзөгү дагы сөз ыйман, адеп, маданиятка барып такалат. Эгер бул үч илтик маселе болбосо, анда пайдабал бекем болуп, кургак сөз болуп калышы мүмкүн. Эми мына замандаш катары, сиздер улуу мундагы өкүл катары бүгүнкү күндө советтик идеологияны көрдүк. Андан берки базар экономикасындагы улам
кайра мүргүп жок болуп аткан, кайсы бир чындыкты бута кылып кармайлы десек, ал чындык кайра сынып сууга агып кетип жаткан ар кандай идеологиянын агымдылары менен элдин дагы баш айланып калгандай болду да. Ушуну биз туруктуу бута кылып карманчу көкүрөктө, ар бир адамдын көкүрөгүндө кандай чындык, кандай идеология болуш керек. Ооба. Bir формациядан экинчиге өткөндө сөзсүз өзгөрүүлөр болот. Кемчиликтер болот. Жетишкен жагы да болот. Биздин эл канча жамандабасын, канча кемчиликтерин айтпасын, баары бир биздин эл күчтүү эл экен да. Бир топ баягы советтик коомдон биз эгемендүү болгон мезгилдерде өтө адам ушунчалык кейи турган, өкүнө турган көп иштер болду да. Мынабы элге менчиктештиребиз деп бары жогун беришпедиби, сатышпадыбы. Ошондо чарбаны билбеген, келечекти көрө билбеген, убактылуу гана жашоо менен жашап калган кээ бир жетекчилер ошолор бузду да. Бузду. Жанакы приватизация кылабыз, тиги бу кылабыз деп, менчиктештиребиз деп. Завод фабриканын баарын талкаладыбы? Талкалады. Малдын баарын бөлүп бердиби? Берди. Жерди бөлүп бердиби? Берди. Ал эми ошо мал, ошо жер, ошо завод фабрика кандай бөлүндү? Ошону көзөмөлдөп, ошону тартип менен келечекти ойлоп туруп, ошону акылдашып, анан кийин ошондой кылганда, ошондой иштерди жүргүзгөндө жана менчиктештирүүнү биз эми Кудай буйруса уже чыгып кеттик ылайдан, Сормодон чыкты Кыргыз Республикасынын эли чыкты Сормодон. Анда Сормого батып баратканбыз. Эгерде жанакыда азыр мен айткандай болуп, ошондогу жетекчилер өз деңгээлинде уюштуруп иштеп койгондо биз анчалык убактылуу болсо дагы ошондой жаман нерселерге туш болбойт элек да. Мына эми 25 жыл өттү, 26 жыл. Эми эмдигиче ошолордун арты тазаланбай келе атпайбы? Эмдигиче ошолордуку чукса чыгып атпайбы? Изилдесе чыгып атат да. Көптөрү завод фабрикалардын имараттарын сатып алып койгон. Ошонун баарын эмишке кийирип атат. Эми дагы бул жерде турат бир суроо. Ошол алып койгон имараттар ошондон бери ушу 26 жыл ичинде налог төлөдүбү? Ошон үчүн. Жер үчүн налогун төлөдүбү? Мынанда туруп атат. Вот. Анан ал мезгилде элдин баары эле билет, мен айтпасам дагы. Канча адамдар мындай бир жеңил иш менен байып алды да. Ошол байып алгандар азыр мындай жарды жашагандарга көңүл бөлүп атат? Жок. Ал эми байыды ошолордун жасап бергендеринин эсебинен байыды. Ал элдики да. Аны эл иштетти, эл жасады да. Койду, жылкыны, карамалды эл тапты да. Эл өстүрдү да. Аны кээ бир мындай бир топтобу адамдар пайдаланып калды көбү. А бечара жана түшүнбөгөндөр бир экиден кой алды. Ошо менен мына мен кой алдым деп тынчып отуруп берди. Себеби түшүнгөн жок. Эмне болуп атат өзү бул аланда деп. Мына бир мисал, мен анда өзгөндө аким элем. Биз неме уюштурдук. Мына техникаларды бир жерге чогултуп, ошолорду мисалы үчүн ошо бир өрөнгө ошолор иштетели. Илгерки МТС деп койчу. Тейлөө борбору. Ооба. Ошону бир ондун тегерегинде трактор, машина, техникаларда соко. Анан Талгарбеков деген ошондо Айыл чарба министринин аткаруучусу экен, ошондо кызмат эле келип калды. Анан мен аны ушу бир мисал кылалы да ушунун базасында башка жакта оңдойлу деп көрсөтсөм,
азым карашы ушуну бекер эле чогултупсуз. Ар бир эле кишинин өзүнө бериш керек болчу деди да. Анан жүрүңүз эми башка жакты көрсөтөйүн деп, ага жооп берсем эле айтышa кетмекмин. Жооп бербей анан башка жака алып кеттим. Мына азыр эми ошону эми уюштурабыз дейм, уюштуруп атышат. Бул деген 20 жыл мурдакы нерсе, 23 жыл мурдакы нерсе. Мынандай кылып түшүнбөстүктүн негизинде ошентип атат. Эми ал жигит айыл чарбасын иштебесе керек мүмкүн. Болбосо Жалал Абадта губернатор кезде тытты курттарга берет го. Тытты кесип атса, эмне үчүн кесип атасыңар деп мындай домат арткан да иштеп аткан кишилерге. Анда элдер күлгөн. Элге лакапка айланып кеткен. Эл күлгөн. Анан жетекчи ошентип атса, ошондон бийликке, жетекчилерге ишеним ошондой кетирип коет да. Чарбаны билбеген адам ишеничти кетирип коет. Анан убадасын аткарбаган жетекчи ишеничти кетирет, бийликтен кетирет, ал өзүнөн кете берсин кетсе, бир киши ал. Ал эми жалпы бийликтен кетирип, ишенбеген үчүн айыл өкмөтүнүн башчысы Жемес районунун аким бүтүрө турган ишти буларга айтпастан түптүз өкмөткө барып, түптүз мамлекет башчысына барчу. Кээ бир адамдар. Ооздуругу жок адамдар барчу. Мен кесел айтып коеюнчу. Эгерде түшүнсө, ошол жерде жетекчи айтат да өзү бүтүрүп берет да. Элди ошол жака убара кылбастан өзү эле бүтүрүп койсо болот да. Бүтөт да жетекчи, ошон үчүн жетекчи. Албетте, бул маселени бир айтып берсек, өтө көп оош кыйыш маселелер бар. Телекөрүүчүлөрүбүз дагы бул ала кушту атынан айтып, ачуу болсо дагы аксакалдык сөзүн айтып жаткан сөздү өз көкүрөктөрүнө сактап алса, өз көкүрөктөрүнө бир жыйнап, бүгүнкү бийликте, жетекчиликте турган жетекчилерибиз, мамлекеттин жоопкерчилиги турган жетекчилерибиз эртеңки ушул мамлекеттин тизгинин колуна кармайбыз деген эр азаматтарыбыз, карындаштарыбыз, эжекелерибиз бардыгы ушул айткан сөздү кулагына күмүш сырга катары илип алса, бул мамлекетибиздин оңолуусуна бир тамчы болсо дагы кошулган салымыбыз болор. Эми сиз журт аксакалы катары элге журтка айтчу мамлекетибиздин келечеги тууралуу өзүңүздүн аксакалдык сөзүңүз. Эми мен элдин арасында көбүрөөк болом. Чакырып турушат. Мен айтпадымбы, 4 район иштедим. 4 районго тең азыр мен барып турам. Шекериңиз өзүңүздө, урматтуу телекөрүүчүлөр, Азим Карашев агайыбыз мына ушул 4 район деп айтып жатканы бул Өзгөн району, Тогуз-Тороо району, Кадамжай району, Каракулжа району деп жалпы бүгүнкү күндөгү түштүктүн ар кайсы жагында жаткан чоң өндүрүшү, чоң чарбасы, чоң жоопкерчилиги бар, сырт мамлекеттер менен байланышып турган чек-аралары бар райондорду айтып жатат. Сөзүңүздү кое берсеңиз. Эми 4 райондо ар бир жердин өзүнүн менталитети болот да, кулук мүнөзү башка. 4 райондо мен бирден сүйлөм, жакшы сөз үйрөнсөм дагы 4 жакшы сөз үйрөнсөм керек. Мынабы Тогуз-Тороонун элинде мен айырдан кеткениме бир топ жыл болду. Эмдигичи ыраазымын да. Ачык. Мен ачыктыкта үйрөндүм. Каракулжада жүрүп дагы аларда алайкы зонасы өтө ачык адамдар да. Ушулардан мен ачык түз айтышты, бетке айтышты, ушулардан үйрөндүм. Мен өмүр бою буларга мен ыраазы болуп сыйлап жүрүп өтөм. Калгандарын деле сыйлайм, бирок булар өзгөчө ачык нерселер да. А мен ушу 4 райондо жүрүп, эми аттарын айтпай эле турайын, хитрлыкты үйрөндүм. Акырын жылыштырып сүйлөгөндү үйрөндүм. Сөз астына сөз коюп, какшыкты да үйрөндүм. Эми жакшы да, эми көп эл менен иштеген, анын элдин арасында мен көп жүрөм, аралап дегеним, ошол жактарда чакырганда азыр да бар, тамашалашып калабыз. Мен элге каалоом, биздин эл, жана сөзүнүн башында да айттым, биздин эл айга чейин тарыхы болгон. Анан кийин кийинкилерди айттым, кайталабай эле коеюн. Ушу түптүү эл болгондон кийин ошого сыймыктанып, элибиз ынтымактыкта, бириндикте алысты көбүрөөк байкап,
geleceği üçün umutulup yaşasa, işlese, emgektense bizden geleceğimiz, bizden yaşlardan, biz alda orada mümkün görmeye kalabız, yaşlardan geleceği genen. Yaşlardan da ülkön, çoğun kızmatçılar çıgat. Alardan akıllılar çıgat, okmuşlular çıgat. Köp ошондой жакшы жагынан көрүнгөн балдар кыздарыбыз чыгат. Биздин кыргызстандыктардан. Анан азыр жетекчилерибиз буюрса жакшы жолго коюп, жакшы багыт менен жетектеп баратканы ал биздин азыркы жашообуздан байкалып атат. Мен бирөөнү мактап, бирөөнү сындашка андай оюмда жок, бирок чынында ошондой болуп атат. Мурда эшек минип, ат минип, ат чийне атары эшек араба менен чыгып чөп даярдачу. Биздин өзүбүздүн эле болгон нерсени айтайын. Баягы илгери айткан го, шере алган, чокоюңду илип кой тиги. Маңдайына деп. Отурган жериңден бурчуна деп. Анын сагырында илгеркини унутсак, анда биз такыр акыл жок адам болуп калабыз. Азыр чөгөргөн чыкканда, тиги чөгөргөн адырларда болот, бийик жер ошол жерге жеңил машина менен чыгып токтоп коюп, анан кийин чөп даярдап атышат. Мындан арты кандай жетишкендик болот? Азыр кээ бир үйлөрдө бирден эмес, экиден машина турат. 3төн машина тургандар бар. Айыл эле жеринде. Анан бул эми элибиздин экономикасынын өсүшү ошондон байкалып атпайбы? Сөз сыланы сураш керекпи, же эмесе бирөөнү чакырып алып туруп отуруп экзамен алыш керекпи, эмне болуп атасың деп. Бул Алла Тааланын Кыргызстандын элине жакшы көзүн сала баштаганы да. Эми жараткан колдоп турса, биздин жаштардын, биздин элдин келечеги алдыда. Мына азыр баягы дейди сөз сүйлөгөндөр азайып баратат, азайып. Мурда чыгып алып эле аны муну айта берчи, азыр кичине ойлонуп сүйлөп калышты. Ушунун баары тең жакшылыктын нишаны. Эң негизгиси адамдарыбыздын пейили оңолуп атат. Ал сезимдеринин өскөнү. Раз пейил оңолдугу, Кудай буйрса иш да жакшы жагына кетет. Ошондуктан биздин элибиз өздөрүнүн пейилин мындан да жакшылап оңдосун. Өздөрүнүн эмгегин, өздөрүнүн элинен аябасын, эмгектенсин, өзүнүн да экономикасы, жалпы элдин экономикасы өсөт. Анан мына бул байып кетти, бул байып баратат деп ичтарлык кылып ага көз артпастан, эгер чын эмгеги менен байса, артпастан өзү эмгектеништи үйрөнсүн. Илгери деле Советтер Союзунун мезгилинде деле начар жашаган болгон, тартипсиздер да болгон. Ал эми азыр андайлар көп. Себеби эмгектенбей атат. Анда азыраак эле, себеби мамлекет иштетип, иш таап берип, анан ал аз да болсо айлык акысын алып эптеп нанын таап жечүү. Азыр эми ошону иштешке үйрөнсө, эч ким кийлигишпейт, өз оокатын өзү кылып, ошо байысын. Мурда бирөө бир ак темир тинике менен үйүн жаап койсо дагы бар текшерчи, ОБХС деген болчу. Азыр 4-5 этаж салса да эч кимдин иши жок. Эмне үчүн ошонун баарын көрүп туруп, начар жашагандар эмгектенип, ошо деңгээлге жетпейт. Ал кайра өсүп баратканды көрө албастык кылбастан, ошондой болоюнчу деп умтулуш керек да. Ошондо биздин элибиз буйрса жакшынакай эле мамлекет болуп, жакшынакай эл болуп, коңшу колоңдорго, тияк буяктарга, бүт дүйнөнүн элине жакшы жагына даңаласы чыгат. Мына мурда Россияга барып калып, мен Кыргызстанда мисалы кайсыл жакта? Алматы или Ташкенттечи да. Азыр эми кыргыздарды бүт таанып атпайбы? Мурда бир чемпион болгон бизде Осмоналиев Каныбек. 6 медаль алган, спорттон. Азыр эми биздин кыздарыбыз 6 медаль алып атат. Мына кече жакында эле бул Айсулуу дегенибиз өзү албады, анан берки Шевченко беле ал алды, кыздарыбыз, балдарыбыз алтын, күмүш, коло медалдарды алып атат го. Эмне үчүн ошондон? Эгемендик жок, биз ким эмне деген тапшырма берет, ошону аткарабыз деп гана жүргөн да. Мына ошол спортсмендер эле мисал. Эми азыр бизди буйрса бул жагы Америка, бул жагы Кытай, бул жагы түштүк, түндүк Кореялары менен бүт таанып атат го.
1,5 миллиард ели бар, миллиард ели бар. Индия менен Кытай, эми Россияны айтпайлык, ал бизге бир тууган болуп калган өлкө. Алар уже таанып Кыргызстан деп сөз кылып атат, жардам берип атат. Мына бул деген кыргыздардын келечеги. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушул убакыттын ичинде сиздерге мүмкүнчүлүктүн жетишинче ыйман, адеп, маданияттуулук деги эле жалпы мамлекетибиздин кечегиси менен бүгүнкүсүн салыштыруу аркылуу журтубуздун кутман аксакалы Азим Карашевдин айтуусунда Сулайман тоодогу субкатты сиздерге жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте, бул сөз дагы далай ирет уланат. Дагы далай ирет биз ушул куттуу төрөбүзгө журттун кутман аксакалдарын, өнөр инсандарын бүгүнкү күндө мамлекеттин ар кайсы тармактарында тизгин чоюп, мамлекеттин жоопкерчилигин моюндап жүргөн инсандарыбызды чакырып, ушу мамлекетибиздин бүгүнү менен эртеңине серп салабыз деген ниет, тилегибиз бар. Азим ага, сизге дагы жараткан ушул жакшылык күндөрдү уул кыздарыңыздардын, небереңиздердин, урпактардын жакшылык күндөрүн көргөндү насип этсин. Жогоруда өзүңүз бир аманат кылып айтып жатасыз. Биз көрүп калабызбы, көрбөй калабызбы деп. Ушул жакшылык күндөрдү эл журт менен чогуу көрүп, өзүңүз айткандай журттун бакайдай аксакалы болуп жүрүшүңүздү Алла таалам насип кылсын деген тилекти кошумчалай кетейин. Ишиңизде ийгилик болсун, жакшылыктар болуңуз. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.